Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ulu jaratkan Allah Ta'alaga çeksiz maqtolorubuz. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum hurmatly mo'min musulman bir tugandar. Bugünkü beribizde jetim, jesir, kedey insanlarga jakşılık kılуу jönündөгü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kutlu hadislerinden, oşondoy ele keremetli Kur'an-ı Kerim ayatlarında aytılgan nasihatlar jönünde aytıp bermekçibiz. Allah subhanahu wa ta'ala Bakara suresinde 195. ayatında jalpı mınday dep aytat. Ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jakşılık kılgıla antkeni Allah Taala jakşılık kılуучуларды süyöt, jakşı göret dep aytat. Demek жалпы эле бул жерде кедей, кембагал, өзгөчө жетим калган, атасыз калган, энесиз калган, же ата-энесинен бирдей ажырап калган ушундай бир жетимдерге жакшылык колун сунуу, алардын башын сылоо, аларды талим тарбияга алуу, аларды жетелеп турмушта жол көрсөтүп, ата ордуна ата болуп, эне ордуна эне болуп талим тарбия беришлекке dinimiz осият кылган. Бардык мусулмандарга ким ушундай учурга туш болуп калса, туугандарынын арасынан, же болбосо коло кошуналарынан, же коомдогу деги эле ушундай бир жетим калган балдарга өзгөчө ырайымдуулук менен, анан жакшылык менен, эң негизгиси бул жерде кылган жакшылыгын миннат кылбастан, бетке тутпастан, элге көрсөтпөстөн Allah'tın razılığı üçün gana jetimlerge jardam kolun sunuunu Allah Taala mo'minlarga farz kılgan. Bunday jalpısынан nasihat kılıngan sözlerge karay turgan bolsak, İnnallaha la yanzuru ila suwarikum ve husni ajsami ve la muali. Allah Taala adamdın sululuğuna karabayt. Allah Taala insandın denesinin koozduğuna, sululuğuna karabayt. Je kança malı mülkü var ekendигине karap bağ berbeyt, bağlabeyt. İnnema yanzuru, elbette Allah Taala karay turgan, Allah insanda bağlay turgan, kabul ala turgan jakşı sıfatlar bul. Al insandın kalbına karayt, jana amalına karayt. Anın jürөгүндөгү ой sanası, niyetteri, jakşılıkka bolgon anın müdösü, özgöçө ошол жетим жесирлерди багууда, мына ошолорго камкордук кылуудагы анын негизги ойлоруна карайт, амалдарына карайт демекчи бул жерде. Бул албетте бул хадис, сахих хадис болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде дагы жалпы эле ислам динибизде ошол алсыздарга, бечараларга, кедей кембагалдарга, колунда жок жарды жашагандарга жардам кылуу жана мына ошолорго маани берүүгө чакырган. Пайгамбарыбыз дайым заифтер менен, алсыздар менен болгон. Пайгамбарыбыздан бир хадисти Hazret Abdullah ibn Amr ibn As риваят кылып мындай дейт: Ар-рахиму ярхамухумуллах. Ырайым кылуучуга Аллахым ырайым кылат дейт. Ирхаму мен фил ард ярхамукум мен фис сама. Жердегилерге силер ырайым кылгыла, асмандагы силерге райым кылат дейт. Бул Тирмизидин риваятында келген хадис. Демек, ырайымдуу болуу, адам затка дегеле эч кимди бөлбөстөн, ким жардамга муктаж болуп калса, кыйын абалга түшүп калган болсо, кедей, кембагал болсо, жесир аялдар болгон болсо, жалгыз уул кыздарды тарбиялап кыйналып аткан турмушта кыйналып аткандар болсо, мындайларга райым кылып, жакшылык кылуу, жардам колун созуу ар бир мусулманга милдет. Ким райым кылса, албетте Алла Тааладан райым көрөт. Ошол кыйналып жаткан инсандарды ошундай көз кырын салып, капилеттик кылып, аларга жардам бербей, тескери басып кетишлик бул райымсыздыкка жатат. Ошондуктан динибиз дайым инсанды райымдуулукка чакырат. Райымдуулук дегеле бир адамзаттын эмес, жандуунун бардыгына ырайым кылууга буйрулат исламда.
Ca'a fil hadis ve hel lana ya Resulallah fil bahaimu acrun. Gündördün bir günde sahabalardan birisi Peygamberimizden sorap kalıştı. O Allah'ın elçisi, can canavarlarga жақшылық kılsak bizge uşundan soğup bolovu dep suradı. Peygamberimiz cevap verdi. Ova, naam, fi kulli kabadin rotabin hasanatun. Her bir canduda, canavarda, boğru barda, yaşap durgan boğru bar canduğa жақшылық kılıuda soğup var dedi. Belgülü bir okuyanı bul жерде автор esке salat. Gündördün bir günde özü günökör Bağıya dep koyat. Göğünü baş berbegen, şu Bağıy baş berbegen ayal, günökör ayal bir çankap durgan itti suğarıp koyup Allah'tın rayımına uçurap Allah Taala oşonun kılgan жақшылық rayımdуу işi menen günöөлөрүn keçirip beyişke girgendigi jönүндө окуя бул жерде келтирилет. Демек, мына ушундай абдан күндүн ысыгында суу таппастан айласы кетип, ушул топурактын нымдуу жерин жалап жаткан итти көрүп, райымы келип кетип, кудуктан суу алып чыгып, ушул итти суугарып койгондугу үчүн Аллах Таала ушул аялга кечирим бергендиги бул жерде айтылат. Демек, İslam dini ушунчалык гумандуулук, кайрымдуулукка, камкордукка, боорукердикке, өз ара ушундай бир ынтымакта, биримдикте, ырашкерликте жашоого чакырат. Айлана чөйрөдөгү жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу, жаныбар болсо да алардын өзүнүн акысын берип, аларга жакшы мамиле кылуу, ал эмес мына ушундай нерселерге болгондон кийин, демек адам баласына turmuşta kıynalıp kalgan adamlarga jardam berişlik abdan çoğ soğup ekendigi belgilenет. Dagı bir hadiste, sahih hadislerden birinde Peygamberimizden rivayet kılaynet. Annahu kal, men kana fi avni ahihi, kana Allahu fi avnihi. Kim özünün dindeki bir Müslüman, bir tuğanına, bir boğurdoşuna, zamandaşına jardam berse, Allah Taala aga jardam beret deydi. Kıyın uçurlarga ar kim düşüp kalışı mümkün. Oşol kıynalıp kalgan mezgilde jardam berişlik bul abdan soğuptu iş ekendigi aytılат. Wa haza amun yetenavalu. Bul jerde oşol men kana fi avni ahihi, kim özünün agasının bir tuğan agası olağı, dindaş agası olağı degen sözde şunda bir kıyınçılıkka tuşup bolup kalsa, buga jardam berse, Allah Taala aga jardam beret degen hadistin maanisinde mıntip çeşmelep berişet. Bul musulmandardın bardығы bir-birine tegiz jardam berişi gerek. Özgöçü alsızlarga jardam beriş gerek. Jesirlerge, jetimlerge, kedey, kembagal, miskinlerge jardam berişlik bul жерде birinci orunda turardığın basa belgilep oturat. Hadislerin ulandısında emnelerdi nasihat kılıp aytmakçı. Ya ehvatul İslam, ey İslamdağı bir tuğan Müslüman bradarlar. Kimde kim tozoktan kutulusun kalasa, ahiretteki büyük darajalarga çıgığını kalasa, anda Allah Subhanahu ve Taala uşul özünün kitabında eskergen uşunday miskinlerge, kedeylerge, kembagaldarga, alsızlarga, jesiri kalgan ayaldarga, özgöçe jetimlerge, ajаттуу болуп калган, муктаж болуп калган адамдарга жакшылык кылсын. Аллах Таала мына ушундай кылган ишинин натыйжасында аларга райым кылат, боорачы аларга жакшылыктарды берет. Жана Аллах Субханаху ва Таала алардын шул кылган иштери себептүү тозоктон нажат болуусуна, кутулуусуна жана ахиреттеги бийик даражага жетүүсүнө Аллах бул иштерини себепчи кылмакчы. Hadiste айтылганына караганда la tahqiranna minel ma'rufi şey'en. Жақшылықтардың ешбирин ешқачан пас санабаган, төмөн санабаган. Эми бул кичинекей эле иш деми. Кантип эле ушуну кылып койсом эле мен монтуп кетейин деп аткарып жаткан ишиңди Аллах үчүн кылып жаткан кыпындай ишиң болса да, бул ишти сен төмөн санабаган. Валау ан тулqa ахака bi wajhin talqin. Эч нерсе таппасаң да, берерге эч нерсең жок болса да, сен
özüңdün musulman bir tuğanыңды же özüңdün үй бүлө мүчөлөрүңдүн кимдир бирөөсүн карасаң, мына ошолордун бетине жылмайып карашыңдагы ушул сенин ошого кылган жакшылыгың болуп эсептелет. Демек, жакшылык кылат десе, бир гана ушул садака кылып, малы дүйнө коротуп жакшылык кылуу деле эмес. Демек, катардагы жакшы сөз, жакшы мамиле, бири-бирине жылмайып кароо дагы исламда жакшы мамиле катары бааланды. Жетим ким? Жетим атасы өлгөн, каза болуп кеткен бала, адам, жаш наристе, же болбосо апасы дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен, же экөө тең дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен сагыйра жаш мезгилинде балагат жашына жете элек туруп, тоголок жетим калган, жарым жетим калган балдарды жетим деп атайт. Ал жетимдин өзүнүн кичинелигине байланыштуу кесип кыла турган кесиби жок. Bir nerseni özü iştep canım bagayın dese, kolunda kesibi yok. Bir işti kılayın dese, kuvvatı yok. Mümkün al mayıptır, mümkün al bir iş jasayalbastır. Mana oşundaylar bulat. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'ala köp Kur'an-ı Kerim jerlerinde jetimlerdi kayta Kur'an-ı Kerim'de eskerdi. Жетимдерге жакшына мамиле кылууну момундарга, мусулмандарга осуят кылды. Буйурду. Аларга жакшы мамиле кылуу менен эле чектелбестен, аларды таалим тарбия, окутуу, колунан жетелеп, ата ордуна ата болуп, эне ордуна эне болуп, жакшы мамиле кылуу менен аларды аталыкка алууга, өзүнө камкордукка алууга буйурду. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ hatta yabluğa aşuddahu. Sadakallahul azim. Jetimnin malına koluңарды uzatpagla. İlla billati. Eger oşol jetimnin malın göbөйтүп beriş, saktap beriş maksatında gana koluңарга alıp, ana mına şunday aga amanat, öte жоопкерчиликтүү мамиле жасагыла деп Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurup жатат. Demek jetim ата энесин жоготкон жаш балдар адатта жакын туугандардын колуна өтөт. Атасынан калган үйбү, кичинекей мүлкпү, мал жандыктарыбы, акча каражатыбы балдардын жаш болгондугуна байланыштуу ошол карап багуучуларына тапшырып берилет. Мына ушул жоопкерчиликти бул жерде айтып жатат. Эгер кимдир бирөө жетим багып жаткан болсо, ошонун өзүнүн балагат жашына, же болбосо өзүн өзү багып кете турган жашка жеткенге чейин колуңа алган малда кыянаттык кылбастан, аманаттуулук менен аны жакшылык менен сактап берген деген нерсе. Вала тaqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Sen жетимдин малын колуңа алган болсоң, жакшылык менен гана кармагын, жакшылыктын мааниси мына ушуну көбөйтүп, бузбастан, талкалабастан, талкаланып кетишине, талап тонолуп кетишине жол бербестен, мына ушундай кылып кармап сактап берген деген жоопкерчиликти тапшырып жатат. Экинчи, ошол жетимдин малына колун узатчуларга каттуу бул жерде таhdid берилген. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâme zulmen innema ye'kulûne fî butûnihim nâra ve sayeslûne sa'îrâ. Sadakallahul azîm. Elbette jetimdin malın zorduk, zombuluk menen, zulüm menen jep algandar, elbette bular özünün kursağına tozoktun otun salıştı, tozoktun otun jeşti. Sayeslûne. Mundaylar жөн калбайт. Тезде алар саир тозокко салынышат деп айтат. Бул абдан каттуу эскертүү, абдан каттуу жаза, ошондуктан жетимдин малын жебеш керек. Zulman деп айтты. Zulüm деген акысыз, билгирбестен, урдап алып, тартып алып, кандайдыр бир грамдык туура эмес ой жол менен жетимдин малын өөнөп алуу бул чоң зулум болот, өзүнө өзү кылган тозоктун отун жеген менен барабар. Эми азыр турмушта ар түрдүү окуяларды көрүп калып жатабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, ар бирибиз өзүбүзгө насаат алалык. Эгер жетим карап жаткан болсоңуз, жетимдин менен мамиле кылып калган болсоңуз, мына ошондо этият болуңуз. Бир аз жашоону деп
bir кара курсакты деп, кичинекей болбогон bir пайданы деп, курсагыңызга тозоктун отун салып албаңыз. Мында этият болуш керек. Мимма кана индаху ятимун фалхаққухум хауфун шадид. Каттуу коркуш керек. Мындай жетимдин акысы менен мамиле кылып калгандар. Өзгөчө жетим баккандар, жетим менен сода сатык кылгандар, жетимдин жерин иштеткендер, жетимдин малын убактылуу иштетип бергендер. Мына ушу жетим менен мамиле кылып калганда, мунан сурар эч кими жок. Аркасынан келип, аркасында туруп берер эч кими жок. Даттанар кишиси жок деп, жетимди ар түрдүү калчай бербеш керек. Жетимдин артында Аллах Таала турат. Жетимдин акысын жегенди Кудай Таала катуу эскертүү менен тозокто катуу азаптаймын деп эскертүү берип турат. Ошондуктан момунмун деген адам, мусулманмын деген адам, жалпы эле райымдуу мындай табияты туура салим адам жетимдин акысына кирбейт. Ва ясалунка анил ятама. Бул жетимдердин акысы тууралуу Кур'ан-ы Каримде дагы мындай деп кайрылат. Ясалунка анил ятама. Жетимдер жөнүндө сизден сурашат, о Аллахтын элчиси. Кул, сиз айтыңыз, ислахун лахум хайр. Аларга жакшылык кылышлык, анда жакшылык бар, пайда бар. Валлаху я'ламул муфсида минал муслих. Аллах Таала абдан жакшы билип турат. Ким бузуку, ким туура иш кылуучу экендигин абдан жакшы билип турат. Бир инсан сырткы көрүнүшүндө жетимдерге жардам берүүчү болумуш болуп, жетимдерди коргомуш болуп, жетимдерди бетине кармап, өзүнүн очогуна күл тартышы мүмкүн. Өзүнүн чөнтөгүнө кичине пайда издеши мүмкүн. Буну муфсид, бузуку дейбизби, же муну муслих дейбизби, биз билбейбиз. Анын жүрөгүн Кудай Таала жакшы билет. Ал эми ким жүрөгүндө дагы, сырткы көрүнүшүндө дагы бирдей болуп, жетимге, жесирге, ошондой кыйналгандарга райым кылып аткан болсо, Алла аны жакшы билүүчү. Анын сыйлыгын сөзсүз түрдө берет Алла Таала. Валлаху я'ламул муфсида минал муслих. Алла өзү жакшы билүүчүдүр. Салаф биздин улуу муундагы сахабалардан, табииндерден, окумуштуу алымдарыбыздан жакшы айтылган сөздөр бар. Күн лил ятими кал аб. Сен жетимдерге ата сыяктуу болгон. Ата дегени имма ятиму фала танхар. Амма сенин алдыңа жетим келе турган болсо, ал жетимди сен какпагын, жийиркибегин, жакшы мамиле кылгын. والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي للأمته. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылуу болуп жатат. Кайрылууда жетимдер сага келсе, аларга кополдук кылбагын деди. Бул пайгамбарга айтылышы менен бул жалпы үммөттө тийиштүү экен. Ошон үчүн муфассирлер айтат, эч качан жетим менен мамиле кылууда кополдук, оройлук же болбосо аларга мындай кагуу, жиркүү болбош керек. Колунан келсе жардам берсин. Колунан жардам берүү келбесе жакшы сүйлөсүн. Ал дагы болбосо бир жакшылык кылуучуларга далалат кылып коюш керек. Өзгөчө ушул жетимдер, жесирлер көбүнчө суранып келген мезгилде бешенени бурыштырып, жаман көрүп, жактырбай, сүйлөсө кагып, колунан түртүп же түрткүлөп эшикке чыгарып койгон окуялар көп кездешет. Мындай кылбаш керек. Жалпы жөнүнөн пайгамбарыбызга таалим кылып, анын бардык үммөтүнө жетимдерге, жесирлерге жакшыла мамиле кылууга Алла Таала буйрган. Алла субханаху ва таала жетимдерге жакшылык кылуучулардан кылсын. Ушул жакшылыктарды кылып, Алла Тааланын астында чоң соопторго, ырайымдарга жетишини Кудай баазыгы насып кылсын. Жетимдер болбосун, кыйналгандар дайым жакшы жашасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.